Гибриддик согуш улуттук идеологиясын жоготкон эл улут катары жок болот. Бүгүн дүйнө өзгөрдү. Согуш эми чегарада эле эмес, телефонуңдун ичинде, интернет аркылуу уккан маалыматтар адамдын аң сезимине таасир эте баштады. Башкача айтканда, идеологиялык согуш Иранга сар эсеп салалы. Бир кездеги кубаттуу мамлекетти бүгүн ичинен иритүүнү көздөгөн күчтөр бар. Бул гибриддик согуш. Мындай согушта куралдын ордуна фейк маалыматтар, ракетанын ордуна чет элдик идеология колдонулат. Тыштан бир дагы ок атылбастан өлкөнү тизе бүктүрүү искусствосу. Иранда орун алган акыркы окуяларда гибриддик согуштун бардык элементтери байкалган. Мындан биздин өлкө кандай сабак алышы керек? Деги эле гибриддик согуш деген эмне? Жана ал кантип ишке ашат? Алдыда кененирээк айтып беребиз. Гибриддик согуштун өзүнүн так эсептелген технологиясы бар. Мисалы, Ирандагы акыркы окуялардан эмнелерди көрүүгө болот. Алгач адамдардын аң сезимин маалымат менен ууландырышкан. Чет өлкөлүк атайын кызматтардын көзөмөлүндөгү миңдеген боттор социалдык тармактарда чабуул жасашкан. Алар коомдогу бардык көйгөйдү көбөртүп, көрсөтүп, бийликке болгон ишенимдин жоготуу багытында иштешкен. Тышкы күчтөрдүн жетекчилиги алдында ар бир пост же комментарий ирандыктардын ачуусун козгоо үчүн психологдор тарабынан жазылган курал деп так кесе айтсак болот. Гибриддик согуш бул эми жаңы кубулуш эмес. Бул илгертен бери эле Чыңгыз хан деле пайдаланган ал. Мисалы, шаарларды тегеректеп, ачка калтырып, жанакы сууларын уулантып, андан башка жанакы жолдорду жаап, торговый жолдорду. Ошол деле гибриддик согуштун бир ыкмаларына кирет да. Кийин 2000-жылдардын кийин бул ыкмаларды чогултуп, концепция кылып, өзүнчө бир стратегия түрүндө жазылган концептуальный документ болду да. Азыркы убакта ошол гибриддик согуш концепция болгондон кийин согушту ушул формада жана ушул түрүндө жүргүзөт. Кийинки кадам чет өлкөдөн каржыланган жасалма лидерлер, журналисттер жана блогерлер пайда болду. Алар эркиндик үчүн күрөш деп ишендирип, чындыгында адамдарды өз өлкөсүнүн пайдубалын бузууга түрдүшкөн. Мамлекеттик мекемелерди жаманатты кылып, коомду биз жана алар деп экиге бөлүштү. Митингдерге катышкан жалаң гана карапайым эл эмес, арасында мындай аналитиктер, эксперттер айтканда радикалдуу группалар катышып атат. Мисалы, курттардын формированиялары, такфириттер катышып атат, ИГИЛдин мүчөлөрү катышып атат. Иранды мисалында дагы бир кызыктуу жагдайды айта кетели. Алардын бийлиги чагымчылдыкты токтотуу үчүн интернетти өчүргөнү менен АКШга таандык болгон Starlink спутник аркылуу интернетке кошулууга жол ачып, тышкы күчтөр көтөрүштү сырттан башкарууга өтүштү. Бул дагы гибриддик согушка таандык ыкмалардын бири. Координаторлар миңдеген чакырым алыста отуруп, жаштарды каяка барууну, эмнени өрттөөнү онлайн режимде айтып турушканын айрым маалымат булактары жазып чыкты. Алар алгач жаштардын башын айлантып, өз тарыхын, ата салтын жек көрдүрүштү. Иранда 1000 жылдык ыйык деп эсептешкен жайларды талкалап, мечиттерди өрттөп жаткандар ошол өлкөнүн эле жаштары. Алар гибриддик согушта жөн гана пешка болуп калышты. Иран глобалдык оюнчулардын кызыкчылыгы кагылышкан мамлекет. Ал эми бул оюндун тагдыры дүйнөлүк тартиптин кандай болоорун аныктай турган шахмат талаасына айланды. Бул окуялар Орто Азияга, анын ичинде Кыргызстанга коркунуч жараткан тарабы бар. Тышкы күчтөрдүн колдоосу менен иштеген айрым журналисттер башка элдин идеологиясын Кыргызга тымызын сиңирип келет. Тышкы күчтөрдүн максаты Кыргыз элин өз ара бөлүп, мамлекетти ичинен алсыратуу болуп саналат. Бирок биз көчмөн элдин урпагыбыз. Биздин өз жолубуз, өз нарт населебиз бар. Батыштын же башканын жасалма баалуулуктары бизге таңууланбаш керек. Биз кимдир бирөөнүн геосаясий оюнунда курал болууга тийиш эмеспиз. Жаманбы, жакшыбы, Кыргыздын чыгаан инсандары калтырган маданий мурастарын баалашыбыз керек. Өзүнүн идеологиясын жоготкон эл улут катары жоголуп кетүү коркунучуна кептелет. Эгерде азыр биз өзүбүздүн маалыматтык чөйрөбүздү карап көрсөк, анда да байкалат гибриддик ыкмалар пайдаланып аткан.
бул мисалы радикалдык идеяларды таратуу өзгөчө жаштардын арасында. Түзмө түз бул да гибриддик ыкмалар. Ошон үчүн биз мындай байкабай жүргөнүбүз менен көп нерселер жүрүп атат биздин маалымат чөйрөсүндө да. Сөзүбүз кургак болбош үчүн фактыларды тизмектейли. Тарыхчылардын жана этнографтардын маалыматы боюнча, адамзат тарыхында миңдеген маданияттар, тилдер жана улуттар жок болуп кеткен. Ал эми ЮНЕСКОнун маалыматы боюнча учурда дүйнөдө 7000ге жакын тил бар. Ушул кылымдын аягына чейин тилдердин 50%дан ашыгы жоголуп кетиши мүмкүн деп болжолдонууда. Тил жоголсо, ал эл өзүнчө улут катары жашоосун токтотуп, башка чоң улуттарга сиңип кетет. Көптөгөн улуттар согуштар, оорулар же башка маданияттарга сиңүү аркылуу жок болгон. Колумбия университетинин профессору, Борбор Азия боюнча эксперт Эдвард Олфорд, эгер тилде сүйлөгөндөрдүн саны 1 миллиондон асса да, бирок жаштар башка тилде артык көрүшсө, 100 жылдан кийин ал тил жоголот деген теорияны карманган. Ушул теориянын негизинде кыргыз тили да ушундай тоокелдик тобуна шарттуу түрдө киргизилген. Ал эми биздин коомдо кыргыз тилин радикалдык кадамдар менен таңууланган учурлар бар, бирок бул туура эмес көрүнүш. Анткени радикалдык кадам кыргыз тилинин имиджине доо кетирет. Башкаларга биздин идеологияны жек көрүндү кылабыз. Эгер улуттук идеологиябызды жайылткыбыз келсе, өзүбүздөн баштайлы. Тилибиздин имиджин жакшырталы. Тил үй бүлөдөн башталат. Бала эне тилинде бешик ырын угуп, жомок угуп чоңойсо, ал анын ички идеологиясынан пайда алуу болот. Ал эми радикалдык кадамдын зыяны гана тийбесе, пайдасы 1 тыйынга да татыбайт. Мындан туура 1 кылым мурун кыргыздын алгачкы интеллигенциясы Касым Тыныстанов, Жусуп Абдрахманов, Абдыкерим Сыдыков, Ишеналы Арабаевтар эмне үчүн атылган? Эмне үчүн аларды эл душманы деп репрессиялашкан? Анткени алар акылдуу болушкан. Алар Кыргыздын өз алдынча мамлекет болушун, өз тили, өз жазуусу, өзүнүн бийик идеологиясы болушун каалашкан. Империялык саясат үчүн кыргыздар маңкурт болушу керек эле. Ошол үчүн улуттун мээсин, анын интеллигенциясын жок кылышкан. Бүгүн биз өз колубуз менен, өз тилибиз менен ошол репрессияны улантып жаткан жокпузбу? Залкарларыбызды коомдук талкууда тепсөө менен биз ошол аталардын амаратына кыянаттык кылып жаткан жокпузбу? Чет өлкөлүк күчтөрдүн тымызын заказы менен коомдук талкууга ташталган жемди жеп жаткан жокпузбу? Алардын эл билбеген былык иштер көп. Акча үчүн сатылган, тилинен чаң чыккан чечендерге алданбайлы. Гибриддик согушта бир эле экономикалык эмес, идеологиялык да сокку урулат. Ал эми өз идеологиясын жоготкон эл улут катары жок болуу коркунучуна кептелет. Гибриддик согуштун маалыматына алданып коом ичинен бөлүнсө, эгер жаштар өз идеологиясынан ажыраса, анда ал өлкө өзүн өзү жок кылат. Ирандагы сценарий бул бизге ачык эскертүү. Кыргызстан үчүн күймүш болгон саткын журналисттер дал ушул гибриддик согуштун пешкасы десек болот. Эгер Болот Тимиров чын эле Кыргызстан үчүн күйсө, анда эмне үчүн мекендин эгемендигине доо кетирген сөздөр айтылганда үн каткан жок? Ушул суроонун жообу анын чыныгы жүзүн ачыктайт. Андыктан маалыматтык согушта алданып калба. Сенин эң чоң куралың сенин акылың, сенин биримдигиң жана сенин ата салтың. Биздин максат бүтүн идеологиянын кулу болуу эмес, бабалар калтырган мамлекетти көздүн карегендей сактоо. Ирандын кайгысы биздин эсибизде болсун. Чоочун борборлордон келген буйрукка эмес, өз жүрөгүңө, өз мамлекетиңе кызмат кыл. Биздин күчүбүз биримдикте, биздин келечек өз колубузда. Ынтымакта болсок, тышкы күчтөр Кыргызстанды кыйрата албайт.